Эгемен Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевдин алгачкы ант берүү аземи 1991 декабрында Ак үйдө ашыкча шаан шөкөтсүз өткөн. Жаңы конституция кабылган элек болгондуктан ант берүү аземинде кыргыз ССРнин баш мыйзамы колдонулган. Акаевдин экинчи инаугурациясы окшош сценарий менен Ак үйдө өтсө, үчүнчүсүнө өзгөчөлүктөр киргизилген. Маселен, 2000-жылы улуттук филармониядагы ант берүү аземине улуттук гвардиячылар да катышкан. Жазуучу Чыңгыз Айтматов жалындуу сөз сүйлөп, Манас китебин президентке белекке берген. Акаевдин инаугурацияларына канча акча сарпталганы тууралуу ачык булактарда так маалымат жок. Туңгуч президент кызматка киришкен сайын элдин үмүтүн актоого убада бергени менен, анын бийлиги 2005-жылдагы Жоо Казын ыңкылабы менен аяктаган. Экинчи президент Курманбек Бакиевдин инаугурациясы чоң салтанат менен коштолгон. Ант берүү аземи биринчи жолу Ала Той антында уюштурулуп, ага 10 миңдей адам катышкан. Ошондой эле шайланган президент алгач ирет атайын кортеж менен аянтка келип, аземде артиллериялык техника да колдонулган. Ошондой эле арча менен аласто жөрөлгөсү да болгон. Салтанатка 21 миллион сомдой коротулганы кабарланган. Бакиевдин экинчи инаугурациясына да 20 миллион сом сарпталган. Бул жолу азем өкмөт үйүндө өткөрүлгөн. Ага биринчисинде эле Казакстандын ошол учурдагы президенти Нурсултан Назарбаев баштаган аттуу баштуу чет өлкөлүк коноктор катышкан. Бакиев акыркы инаугурациясында реформаларды убада кылып, эркиндикти чектебей турганын жарыялаган. Ошентсе да, бир жылга жетип жетпей, апрель окуяларынан улам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Токсондой адамдын өмүрүн алган элдик толкундоодон кийин убактылуу өкмөттүн башына келип, кийин Кыргызстандын 3-чү президенти болуп калган Роза Отунбаева 2010-жылдын жайында ант берген. Ош колгасынан көп өтпөй улуттук филармонияда уюштурулган бул азем чоң шаан шөкөт менен коштолгон эмес. Ант берүү аземине 10 миллион сом коротулган. Өз элимдин жана ата журтумдун алдында ант беремин. Андан кийинки президент Алмазбек Атамбаевдин инаугурациясы да ушунча эле каражатка уюштурулган. Улуттук филармонияда өткөн ант берүү аземине биринчи жолу кызматтан кетип жаткан президент менен шайланган президент чогуу катышкан. Миңдей коноктун арасында Түркиянын ошол учурдагы президенти Абдуллах Гүл, Грузиянын ал кездеги лидери Михаил Саакашвили жана Орусия, Казакстан, Тажикстан менен Азербайжандын жогорку расмий өкүлдөрү катышкан. Жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант берем. Мен Жээнбеков Сооронбай Шарипович. Буга чейинки президенттерге салыштырмалуу шайлоодо эң аз добуш топтогон Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы биринчи жолу Аларча резиденциясында өткөн. Ага 8 миллион 400 миң сом сарпталган. Жээнбеков коррупция менен күрөшүүгө, парламентаризмди колдоого убада берген. Ошондой эле өзүнүн бийликке келишине өлгө түзгөн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди даңазалаган. Бул инаугурацияга чет мамлекеттердин жетекчилери келген эмес. Экс-президент Роза Отунбаева да катышпай калган. Жээнбеков 3 жылга жетип жетпей кызматтан кетип, анын ордуна шайланып келген Садыр Жапаровдун инаугурациясы улуттук филармонияда өткөнү жатат. Бул күнү Бишкекте жолду жабууга тыюу салынган. Аземге экс-президенттер Роза Отунбаева менен Сооронбай Жээнбеков чакырылып, баш аягы 10 миллион сом сарпталары кабарланган.